Акылбек Жапаров Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Кеңсай айылында салынган спорт комплексине барды. Спорт комплексинин имаратында кемчиликтер байкалып, аны оңдоо тапшырмасын берди. Проектini ошондой проектировать этип берсем күнөө жок да. Бизге күнөө да келип карап коюп, стройка жүрүп атканда келип карап коюш керек да. Кодуна эмне коюп атасың котельный. Жергиликтүү бийликтер. Силерде проектini берип атканда аябай детально карашыңыз керек. Спорт залды куруу иштери 2023 жылдын март айында башталып, ага республикалык бюджеттен 33 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Имарат 2 кабаттан туруп, спорт сүйүүчүлөрү үчүн бардык шарттар каралган. Где-то 2.9 алсак, где-то биз 30 миллионго барып калабыз. Биз курган суммага ошончо. Анан башка спорт залдарга караганда бунун немеси чоң размери 36-га 18 да. Башкалар 16-24 болот да стандарттар. Булар бул жерде чоң. Анан мунун үстүндө өзүнчө отдельный экинчи этажында барсовой залдары бар. 2 админ комната бар, лестница көтөрүлгөн, женский, мужской душ ванналарынан бери жасалган бул жерде. Ушундай. Заманбап шартта салынган спорт комплексинде баскетболдук, волейболдук аянтча, күрөш залдары бар. Мындан тышкары жуунуучу жай, чечинип кийине турган бөлмөлөр да бар. Билесиздер, көп жерде спорт комплекстерде жылуулук маселеси жок да. Кыш мезгилде суук болот. Бизде бардыгы мындай отопление курулган, көмүр менен, электрический эмес. Ошол мезгилде эле канализация, санузел бардык жагы жасалган азыр күндөчү. Өзүн өзү каржылайт деген ойдо турабыз бизче. Ошон үчүн мындай частныйга караганда определенно бир 50%ке баасы төмөнүрөөк болушундай неме көрсөтөбүз кызмат деген ойдобуз. Себеп дегенде бул жерде уже эмгек жамааты болот, тренерский состав, алардын оплатасы, ошол мезгилде сыртыны караганы, отоплениега көмүр жакканы, отун жаккысы ошолордун бардыгы акчаны талап кылат да. Ошо мен ойлойм, муну өзүн казыр расчетуна кылып бир немеге чыгарабыз дегенчи. Кеңсай айылында спорт зал жок болгондуктан жаштар 1 чакырым жол жүрүп коңшу айылдарга барып турушкан. Спорт комплексинин курулганы жаштарга дем күч берип келет. Бүгүнкү күндө президентибиздин колдоосу менен, өкмөтүбүз колдоосу менен спорт комплекс курулуп, андан сырткары футбол аянтчасы курулуп, андан да кошумча бала бакча курулуп бүтөйүн деп калды. Бизге өтө ыңгайлуу, себеби биз Кара Сууда Кеңсай айылда өтө жыш жайгашканбыз. Балдарыбыз көп. Алсырык кийинки шаарга барып, ушундай катышып спортко катышып кетчүлөр. Бирок азыр бүгүнкү күндө биз өзүбүзгө ачылганы өтө кубанычтуу күн болуп жатат. Ушул жерге ачылганычы өзү. Башка жерлерге мисалы үчүн 1,5 саат, 1 сааттык жол пешком барабыз да. Акчаны кетирбеш үчүн бул жерге курулган жакшы албетте. Мен өзүм спорт бокс түрү менен катышам. Өзүм боксермун. Бул жерге бирок тилекке каршы бокс ачылып атыптыр. Бокс ачылса деп келдик эле өзүчө чындыгында. Ошол. Учурда имараттын айланасынын тосмосу тосулуп, жашылдандыруу көрктөндүрүү иштери бүткөрүлгөн. Спорт комплексинин имараты толук бүткөрүлүп, ачылуу алдында турат.